Жаңы жыл жөнүндө сөз болсо, көпчүлүктүн оюна биринчи болуп Аяз ата келет. Узун сакалдуу, ичи белектер менен толо кап көтөрүп алган карыя. Бирок аз адамдар бул киши чынында ким экенинен кабарлуу. Эми Аяз ата өзү ким? Баарына Аяз ата же Санта Клаус намы менен жакшы таанымал болгон каарман. Чынында 4-кылымда азыркы Түркиянын түштүгүндө жайгашкан Демир шаарында жашаган Николай Годниктин символу. Англис тилинен Санта ыйык, Клаус болсо Николай деп которулат. Николай жеке кудайлык, башкача айтканда таухид таалимине каршы киши болгон. Жана Иса Масих алейхисаламды инсан эмес, балким Кудай экенин даават кылган. Дагы Николай христиандардын үч кудайлык, адашкан ишенимдери жана Иса Масихти Кудай кылууга каратылган Никея чогулушунда активдүү катышкан. Жаңы жылды болсо мушрик ишениминде жалган Кудай Витранын туулган күнү ордуна майрамдоо адатка айлантырылган. Аяз атанын орусча образы кадимки славян мушрик адаттарына барып такалат. Кышта болжол менен 29-декабрларда айылдагы эң сулуу кызды тандап алынган. Аны кемсинткен абалда токойго алып барып арчага байлап коюшкан. Ошондон кийин аны курсагын жарып, ичегилерин арчага илип коюшкан. Жана ошол аркылуу рухтарга дуа кылышкан. Кийинчерээк токой айбандары кыздын кайсы мүчөлөрүнүн жешине карап, келерки жыл жөнүндө төлгө салышкан. Кызды ошол убактарда кар кыз деп чакырышкан. Арча болсо курмандык кылына турган дарак болгон. Баш төлгөчү болсо Аяз ата болгон. Совет доорунда болсо коммунисттик мифологиядагы токуп чыгарылган. Ошондо жаңы жылды дүйнө майрамы деп атала башталган. Ошондой эле Рождествого альтернативдүү майрам сыпатында жарыя кылынган. Ага көрө Аяз ата пионерлерге жардам берген. Ленин жана Сталинди мактаган. Бүгүнкү күнгө келип, жаңы жыл мусулмандар арасында дагы майрамдалып жатат. Көпчүлүк мусулмандарда бардык нерсе аралашып кеткен. Көпчүлүк кишилер адашып калышкан. Алар жаңы жылды майрамдоо жөнүндө катаа түшүнүккө алданып калышкан. Ой пикири Советтер Союзу же батыш таасиринде өскөн мусулмандардын көпчүлүгү бул майрамды исламдын бир бөлүгү деп эсептешет. Керек болсо өзүбүз дагы илгерилери али исламий илимдерибиз жетиштүү болбогон убактарда же ата-энебиз муну исламда мүмкүн эмес экенин түшүндүрбөгөн убактарда бул майрамды майрамдаган болушубуз дагы мүмкүн. Аттиң көпчүлүк бул жөнүндө ойлоп да көрбөй, орозо айт, курман айтындай эле майрам кылып майрамдаса болот деп ойлошот. Исламда бул жөнүндө эмне деп айтылган? Аллах бизге бул сыяктуу майрамдардын ордуна мындан да абзел майрамдарды берди. Эми биздин эң жакшы майрамдарыбыз бар. Аллах субхана ва таала жарыя кылган майрамдар. Кимдир бирөөлөр ойлоп тапкан майрамдар эмес. Булардан башка бардык майрамдар аземдер, исламдан эмес. Исламда жок. Айрыкча бул майрамдарда Аллах субхана ва таалага баш ийбөлүк кылына турган болсо, жаман иштер аралаша турган болсо, арам амалдар кылына турган болсо, эч күмөнсүз буларга орун жок. Динсиздердин майрамдары менен куттуктоого келсек, көпчүлүк динсиздердин майрамдары шириктен же шарият деген иштерден куралган. Ошондой болгондуктан динсиздердин майрамдары шириктен же шарият деген иштерден куралган болсо, аларды ошол күнөө иштери менен куттуктоо исламда арам. Аллах таала Курани Каримдин Маида сүрөсү 2-аятында айтат: жакшылыкта, такыбалыкта бири-бириңерге көмөктөшкүлө. Башкача айтканда, жакшы амалдарда жана такыба жолунда бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Аяттын уландысында болсо, ал эми жамандыкта жана душмандыкта көмөктөшпөгүлө деп айтылган. Демек биз бири-бирибизге, ал мусулман болобу же динсиз болобу, арам амалдарда, күнөө иштерде жардамдашпайбыз. Аллах таала Курани Каримдин Фуркан сүрөсү 72-аятында айтат: алар жалганга күбө болушпайт жана пайдасыз сөздөрдү сүйлөп жаткандардын жанынан наркы менен өтүп кетишет. Башкача айтканда, чыныгы момундар жалган жараксыз нерселерге күбөлүк беришпейт. Качан биз динсиздерди шариятка туура келбеген майрамдары менен куттуктаганыбызда, табигый түрдө алардын бул жараксыз иштерине ыраазы болгон болобуз. Жана сиздердин бул ишиңер туура дегендей болобуз. Бизге маалым, динсиздердин көп майрамдары ширк. Ошондой эле Рождество дагы. Рождество майрамы христиандар Кудайдын уулу деп ишене турган Иса Масихтин туулган күнү. 25-декабрь күнү алар кудайларынын туулган күнүн майрамдашат.
Эгер биз алардын бул майрамы менен куттуктасак, чынында аларды ширк менен куттуктагандай болобуз. Ошондой эле Аллах субхана ва таала 25-декабрда туулган деп күбөлүк берген болобуз. Наузу биллах. Ушул аркылуу ширкке аралашып калган болобуз. Аллах таала Кур'ани Каримдин Фуркан сүрөсү 72-аятында ачык айкын айтып койгон. Алар жалганга күбө болушпайт. Аллах таала Маида сүрөсү 2-аятында айтат: "Күнөө жана душмандык жолунда көмөктөшпөгүлө." Ошондой экен, эгер биз аларды Рождество менен куттуктасак, Аллах 25-декабрда уулдуу болгон. Наузу биллах. Же болбосом Аллах 25-декабрда туулган деп күбөлөндүргөн болуп калабыз. Наузу биллах. Бул экөөсү дагы ислам акыйдасына шексиз туура келбеген нерселер эсептелет. Кур'ани Каримдин Мариям сүрөсү 88-92 аяттарында "Ва қалут тахазар рахману валада" алар мээримдүү өзүнө уул алды дейишкен. "Лакад життум шай'ан идда" акыйкатта өтө ыплас нерсени айттыңар. Кимде ким Аллахтын баласы бар десе, акыйкатта Аллах таалага чоң жалган токуптур. "Такадус самавату ятафаттарна минх" андан асмандар майдаланып, "Ва таншаккул ард" жер жарылып, "Ва тахирул жибалу хадда" тоолор быркырап кетүүгө жакын калат. Демек, кимде ким Аллахтын баласы бар десе, асман майдаланып, жер жарылып, тоолор кулап быркырап кетейин дейт экен. Эми ойлоп көрүңүз, биз мусулман болуп туруп, Аллахты бир деп ишенсек, бирок Рождество менен куттуктасак, Аллах таала 25-декабрда балалуу болгон деп күбөлөндүргөн болобуз. Бул болсо өтө чоң күнөө. Динсиздердин ширк жана арам амалдарынан куралган майрамдары менен куттуктоо жайыз эмес. Бул зына кылуучуну зына кылганы менен куттуктоо сыяктуу болуп калат. Же арак ичүүчүнү арак ичүүсү менен куттуктоого окшойт. Алар күнөө амалдар. Качан сиз алардын майрамдары менен куттуктасаңыз, алардын бул жаман амалдарына ыраазы болгон болосуз. Жана алардын бул ишин туура дегендей болосуз. Бул болсо шексиз арам. Динсиздерге жакшы сөздөр сүйлөө, аларга жакшы тилектери билдирүү чынында жайыз. Бул көйгөй эмес, бирок дал ошол алардын майрам күндөрүнө окшотуп, аларды майрамдары менен куттуктоо мүмкүн эмес. Эмнеге дегенде, аларды майрамдары менен куттуктооңуз алардын бул майрамда кыла турган туура эмес иштерине ыраазы болушуңузду билдирет. Суроо жаралышы мүмкүн. Эгер христиан алдыңызга келип, сизге майрам маарек болсун десе, эмне деп жооп кайтарышыңыз керек? Сизге дагы маарек болсун деш мүмкүн эмес. Эгер эмне деп жооп берүүнү билбесеңиз, сукут сактооңуз абзел. Же Аллах сизге хидаят берсин деп жооп кайтарсаңыз да болот. Динсизге хидаят калуу аларга кылууңуз мүмкүн болгон эң жакшы дуа. Эгер динсиз менин алдыма келип, майрам менен куттуктаса, мен ага эмне үчүн Рождествону майрамдайсыз деп суроо беремин. Ошондо ал мага Рождество Иса Масих алейхиссаламдын туулган күндөрү экенин айтат. Ошондо мен Библия Иса Масих алейхиссалам 25-декабр төрөлгөн деп айтабы деп суроо беремин. Ал болсо жок деп жооп берет. Библиянын эч кайсы жеринде Иса Масих алейхиссалам 25-декабрда төрөлгөн деп айтылбаган. 25-декабр мушрик кудайларынын туулган күнү. Грек мифологиясында мушрик ишенимдерине көрө, ошол күнү алардын кудайлары туулган. Ошондон келип чыгып, христиандар ошол доордогу кишилер оңой кабыл кылуулары үчүн Иса Масих алейхиссалам декабрда туулган дешти башташкан. Чынында эгер Библияны окусаңыз, Иса алейхиссалам апасы Мариям алейхиссаламды талгак туткан убакта курма денесин чайка, сага жаңы мөмө түшүрөт деп айтылат. Бизге маалым, курма дарагы кышта мөмө бербейт. Ошондон бизге маалым болот, Иса алейхиссалам кышта эмес, ысык убактарда төрөлгөн экен. Ушул жол менен мен христианды дават кыла баштаймын. Иса Масих алейхиссалам ким деп сураймын. Ал болсо, ал Кудай деп жооп берет. Мен андан Библиянын кай жеринде болсо дагы Иса Масих алейхиссалам түздөн-түз мен Кудаймын, мага ибадат кылгыла деген сөздү көргөзө аласызбы дейм. Эгер даватыңыз жакшы натыйжа берип жатканын көрсөңүз, улантышыңыз мүмкүн. Ошого көрө, эгер сиз салыштырмалуу дин теологунан жакшы кабардар болсоңуз, бул сыяктуу абалдардан пайдаланып, аларды исламга дават кылышыңыз мүмкүн. Эч качанда алардын майрамдары туура деп ыраазы болууңуз жайыз эмес. Аллах таала Кур'ани Каримдин Али Имран сүрөсү 110-аятында ачык айкын айтат. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas.
Силер жалпы адамзат үчүн жиберилген жакшы коом болдуңар. Аллах бизди эң жакшы үммөт дегенинин себеби تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. амру маруф кыласыңар, нахи мункар кыласыңар, жана Аллахка иман келтиресиңер. Демек Аллах бизди амру маруф жана нахи мункар кылганыбыз үчүн дагы эң жакшы үммөт деп жатат. Ошондуктан дагы биз аларды тавхид акыйкатына чакыруубуз жана туура эмес иштеринен кайтаруубуз керек. Сиз туура эмес болгон ишке кошула албайсыз. Ислам таалимдерине каршы болгон майрамдарда аларды куттуктооңуз жайыз эмес. Сиздин кылууңуз керек болгон иш аларды тавхид акыйкатына даават кылуу. Ошондой эле жана мен христиандар менен алып барган суроо жооптор жазылган видеолорумду көрүп, өзүңүзгө керектүү маалыматтарды алууңуз, ошол аркылуу христиан досторуңузду ушул майрам убагында кооз даават кылышыңыз мүмкүн. Сурооңузга жооп бердим деген үмүттөмүн.